Сиз президенттик шайлоого барасызбы? Барам, мен жана башында айтпадым. Өзүм дагы бир сурокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды деп. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишки истеген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышына жол берилеби? Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо деге дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Мен могу парламенттик шайлоодо жарыялаган белем, билесиздер да. Ар ким өзүңөрдүн мына шайлоону укугун элге бердик. Мурда элге берилчү эмес. Мурда кагаз менен бюллетень санап туруп, биринчисиникин экинчисине кошуп коюп өткөрүп койчу. Азыр андай жок да, билесиңер да. Ишенесизби таза шайлоо системасына сиз? Техникалык жагынан мен абдан ишендим. 10-15 мүнөттүн ичинде 8де чыгып калат результаты. Ошол сыяктуу эле эми, конечно, парламенттик шайлоону мен жарыялагам, бирок анча-мынча аралашуулар болуп, сен алып кой кандидатураңды, сен бул жерге койбо, тиги жерге кой деген дагы болуптур. Анын баарын билдим мен. Ошол жагынан ишенич болбой атат. Эми парламенттикте кийинкиде андай болбойт. Таптаза болот. Бу президенттикте бир эле округда. Сен алып кой, анан тетиге Баткенге барып кой деген болбойт да. Бир эле округ. Эми муну деле убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз. Бирөөнө бут тоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Бара берсин. Мурдакыдай албетте мугалим, жанагы врачтарды колдонуу, анан диги агитацияга диги иштегиле дегенде андай болбойт. Анын убагында биз иш менен далилдейбиз. Сөз менен аз мактанбай турайын.